Компьютериңизди колдонуп жатканда сиз сактаган бардык документтерди, сүрөттөрдү же музыканы сактоо үчүн орун калбай калышы мүмкүн. Же сизге жакын досуңуз же үй бүлөңүздүн мүчөсү менен бөлүшкүңүз келген чоң файлдарыңыз болушу мүмкүн. Бирок ал файл электрондук почта аркылуу жөнөтүү үчүн өтө чоң. Мындай кырдаалдарда флеш дисктер жана көчмө катуу дисктер сыяктуу көчмө сактагыч шаймандар жардамга келет. Флеш дисктер ошондой эле флешкалар деп аталат жана портативдик катуу дисктерди ачык USB портуна киргизүү менен компьютерге тапшырууга болот. Адатта бул порттор компьютердин арткы жагында болот, бирок бир же бир нече USB порттору компьютердин алдында болушу мүмкүн. Флеш дисктерде орнотулган USB кириши бар. Алар компьютердин USB портуна туташтырышат. Ал эми портативдүү катуу дисктер адатта шнур же зым аркылуу компьютердеги жеткиликтүү USB портуна туташтырылат. Портативдик дискти компьютерге туташтырганда адатта изилдөөчү терезе ачылат. Анда портативдик дисктин мазмуну көрсөтүлөт. Көрүнүп тургандай, компьютериңиз портативдик дискти тааныйт жана аны өзүнүн кошумча катуу диски деп эсептейт. Мен жогоруда айтып өткөндөй, сактагычтын бул түрлөрү медиа файлдарды жана чоң файлдарды башка адамдарга өткөрүп берүү үчүн идеалдуу. Файлды көчмө дисктен же ага жылдыруу оңой. Алгач изилдөөчү терезени көчмө диск менен экрандын бир жагына жылдырыңыз. Андан кийин бөлүшкүңүз келген файл жайгашкан папканы ачыңыз. Эжем мага флеш диск берди. Жана ушул сезондун башында уулумдун биринчи бейсбол оюнунда тарткан видеомду көргүм келет. Ошентип мен бул видеону файлдар папкасынан таптым. Жана аны сүйрөп барып флешка папкасына коюп бердим. Бактыга жараша, эжем жээнимдин акыркы скрипка концертин флешкага сактап койду. Мен бул файлды тандап, кийинчерээк көрүү үчүн файлдар папкама сүйрөп барсам болот. Жөнөкөй эле туурабы? Эми биз көчмө сактагыч менен бүткөндөн кийин аны компьютерден туура чыгарып алышыбыз керек. Бул үчүн биз изилдөөчүдөгү көчмө сактагычты оң баскыч менен басып чыгарууну тандайбыз. Мага аппаратты коопсуз алып салууга болоорун айтат. Мен муну жасайм. Компьютериңиздин эс тутумун көбөйтүү же файлдарды башка компьютерге өткөрүү үчүн флеш дисктер жана портативдик катуу дисктер сыяктуу көчмө сактоочу шаймандарды колдонсоңуз болот.